Уйгулбай көчөлөрдөн эшиктен, ыңа аласын, наристелер бешиктен, жан жыргаткан таңдаратып кеч кирсин, жаратканым тилектерге жеткирсин. Кадырман телегөрүүчүлөр, кутмандык ушул кечиңиздер менен Манастан интеллектуал телетаймашы кезектеги чыгарылышын кайрадан сиздер менен көгүлтүр экранда баштады. Арыбаңыздар. Өсүп келе жаткан буун канчалык деңгээлде бабанын аркы ата салты менен өсүп жатат. Мунун бардыгы албетте ар бир ата энени, ошол учурдагы коомду оң жолго бурууга илгири кылган, изги тилек кылган ар бир жаранды кайдыгер калтырбайт. Өсүп келе жаткан ар бир буун ата баба салты менен, басып өткөн жол менен, байыркы карт тарых менен өссү деген жакшы тилекте Манастан интеллектуал телетаймашы 10 жылдан бери өзүнүн таймаштарын сиздерге көгүлтүр экран аркылуу сунуштап келет. Бүгүн дагы так ошондой жалындуу топторубуз бүгүн келип отурган, тааныштырып алсам. Манастан интеллектуал телетаймашы бүгүн сиздерге өзгөчө бир таймаш курат дегенибиз, кесиптик багыттагы атайын өздөрүнүн кесибине, багытына тиешелүү жалындуу бир өзгөчө топтор бүгүн келди. Оң тараптагы топ Токтоболот Абдумонов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театрынын алдындагы театралдык окуу жайдан келген Аалам тобу. Даярдаган мугалими, Эле Картуунун отличниги, Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери Ширин Сарыгулова жана Адылбекова Курманжан эжебиз. Келечектеги Токтогул сыйлыгынын лауреаттары, эл артисттери, режиссерлор, Кыргыздын коом менен сахнанын ортосундагы чоң бир өзүбүздү кейипкер аркылуу көрсөтүп жаткан келечектин чоң залкарлары бүгүн биздин таймашка келген. Алардын атаандашы дагы оңой олтоңтоо эмес дегенибиз. Советтер Союзунун баатыры Дайыр Асанов атындагы Кыргыз улуттук аскер лицейинен келген Берендер тобу. Даярдаган мугалими, Эле Картуунун отличниги Абдурасулова Роза эжебиз. Урматтуу мугалимдер, биз буга чейин таймаш аркылуу бир канча таймаштарды окуучу оюнчуларды, ошол учурда оюнчулар даярдап келген мугалимдердин бир канчасын көргөнбүз дегенибиз. Мектеп ичинде балага кандай таалим тарбия берүү, албетте опыт алдуу, ошол учурда жоопкерчиликтүү сүйүнүп иштейбиз, бирок багыт менен атайын кесиптик мектептерде Манас темасына кайрылып келиш, Манас темасынын ичинде Манас ааламына балдарды сүңгүтүш өтө кыйын. Дегенибиз булар атайын багыт менен, өздөрүнүн программасы менен, тематикасы менен билим алат. Ошондой шартка карабастан бүгүн жалындуу жаштар даярдап келип, таймашка алып келип, жалпы элдин сынына балдардын билимин коюп жаткан сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Манас таануу интеллектуалдык таймашы кыргыз элинин тарыхын, маданиятын жана тилин сактоо, өнүктүрүү, рухий дөөлөттөрдү даңазалоону максат кылат. Бүгүнкү таймашка аса эсеп сала турган биздин даражалуу калыстар тобу менен тааныштырсак, калыстар тобунун мүчөсү, таймашыбыздын башкы кеңешчиси, Кыргыз Республикасынын эмгек сирген артисти, белгилүү манасчы Рыспай Исаков агабыз. Калыстар тобунун төрайымы, Манастан интеллектуал телетаймашына башкы демөөрчү болуп жаткан Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин мамлекеттик тилди өнүктүрүү секторунун башчысы, сүйүктүү эжебиз Имраимова Гүлнара Үмөтбековна. Калыстар тобунун дагы бир даражалуу мүчөсү, Манастан интеллектуал телетаймашына 10 жылдан бери жалпы бүгүнкү күндөгү улуу дүйнөнүн жалпы журтка жар салып келе жаткан салттуу манасчылардын баардыгы эбегейс зор салым кошуп келет. Так ошондой манасчылардын сап башында турган Кыргыз Республикасынын ардак грамотасынын ээси, Саякбай Каралаев атындагы 6 медалдын лауреаты, белгилүү манасчы Замирбек Баялиев. Таймашыбыздын эң алгачкы бөлүмү болгон саламдашуу бөлүмү, тагыраагы киришүү менен кезек оң тараптагы Аалам тобу сиздерде. Жалындуу саламдашуу менен өзгөчө бир образдарды көрөбүз деп ишенебиз. Келиңиздер эмесе. Урпагыбыз улуу бабам Манастын, устат болгон көөнө баян санаттын, ырсаптары шарпылдаган океан, окуянын ар бириси зоо асман, чабуулдары эрдигеме эмне, Манас бабам мурас кылган элине. Ушул көөнө урпактары айтылып, Манас десе чагылгандай чагылып, урпагы болуп уюткулуу элимден, турпагы болуп түптү кыргыз жеримден башты ийип амандашып алалы. Топ башчысы боломун, зарлык атка оңгонум. Топ мүчөсү бурулмун, билбей калсам Манастын намысын менин курусун. Атым менин Нурсуланбек, Манасты айтам дайымбек. Жаратканым буйруп койду бул жагын, азизамын, топ мүчөсү мен дагы. Менин атым Нурдөөлөт, Манас ата арбагы дайым колдоо көрсөтөт. Окуйбуз театр окуу жайында, ооматтуу сахна алдында, Манас, Бакай сыяктуу образдардын шаарында. Айың менен күнүңдүн бирөөсүнөн бүткөндөй, асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй, аалам экен эр Манас.
Аламга тете алпы бар, Манастан бийик кимиң бар? Алам десе Манасты, Манас десе аламды, билип алам байма-бай. Топтун атын бүгүнкү Алам койдук Манастай, Манас, Манас, Манас. Театралдык окуу жайдан келген Аалам тобунун саламдашуусун өзүңүздөр көрдүңүздөр. Жүрөк титиреткен ошол учурдагы куттуу сахнанын ооматтуу төрүндө өсүп жаткан жаштар, эртеңки Сабира Күмүшалиева, Муратбек Рыскулов, Сабатбек Жумадыловдор бүгүн дагы өсүп жаткандыгын көрдүк. Дегенибиз буга албетте Манастан интеллектуалдык тиле таймашы шык демине дем кошот дейбиз. Кезек алардын атаандашы болгон атайын багыттагы билим алып жаткан Советтер Союзунун баатыры Дайрасановдун атын алып жүргөн улуттук аскерлик сейинен келген берендер тобу кезек сиздерде. Сиздерден дагы демдүү, жалындуу саламдашуу күтөбүз. Эмесе кезек сиздерде. Биз урпагы Айкөл Манас бабамдын ыйык туткан Айкөлдүктүн караанын. Мына бүгүн келдик ушул таймашка. Айталы биз эр жигиттин саламын. Манастагы жогорку чын аскердик. Ошондуктан берен деген ат бердик. Манас колдоп 40 жороосу сыяктуу. Келечекте биз генерал полковник. Тоосу бийик бейлигенен элденбиз. Кайраты күч биз тайманбас беренбиз. Генерал майор Дайрасанов атындагы Кыргыз улуттук аскерлик сейинен келгенбиз. Мен кыргызмын. Кыргыз деген жаным бар. Көкүрөктө намысым бар, арым бар. Алып Манастын учкунунан тутанган, көкүрөктө өчпөс турган жалым бар. Биз бийикбиз, ала тоодой арыбак, көкүрөктө Манас руху жаңырат. Айкөл Манас, урааныбыз чакырык. Келдик бүгүн намыс үчүн карчуруп. Максатыбыз улуу Манас эрдигин таңазалап дүйнө элине таанытыш. Биздин уран Милдет, намыс, атамекен. топ башчысы Мураскер Асылбекул, топ мүчөлөрү Мураскер Кенжебаев, Мураскер Жекинов, Мураскер Сиделиев, Мураскер Рахматиллаев. Бир сырдуу, миң кырдуу жигиттерден куралган берендер тобундагы жалындуу саламдашына күбө болдук. Сиздерге дагы каалоо тилегибиз Калыйнур Үсөнбеков, Чолпонбай Түлөбердиев, Дайрасанов өңдүү, Советтер Союзунун баатыры, бүгүн боло албасаңыздар дагы Мырзакан Субанов өңдүү чоң бир даражаларга жетет деген изги тилектебиз. Кыргыздын келечеги боло турган Коргоо министрлигиндеги ири өкүлдөр болот деп изги тилек менен сиздер таймаштын биринчи бөлүгү менен жыйынтыктайбыз. Эмесе бул таймашты эки топ канчадан упай топтоду. Жалпыңыздардын көңүлүңүздөрдү экранга бурабыз. Жер бетинен нур жаралып, адамзаттын басып өткөн жолунан ушул күндөргө чейинки негизги тарыхый доорлор ар бири Манаста өзүнүн изи менен калып кеткен. Таг ошондой эчен деген доорлордун баарын өз ичине камтып турган Манаста бүгүнкү күндө кандай сабак ала алабыз, анын ичиндеги кесипкөй инсандар кимдер, кимиси кандай кесипти аркалаган, ушунун баардыгын биз бүгүн атайын кесиптик лицейлерде, окуу жайларда билим алып жаткан балдар менен чогуу талдайбыз. Манас бөлүмүндөгү алгачкы суроо оң тараптагы театралдык окуу жайдан келген Аалам тобу сиздерге Бакай атабызды ырсаптар менен сүрөттөп бергиле. Ак сакал Бакай карыя айтканы келген олуя. Берен Манас баатырга биттейинен бириккен бала кезде бир жүрүп, бирге каны сиңишкен, караңгыда көз тапкан, капилет жерден сөз тапкан Кабылан Бакай Дөө Султан. Азаматсыздар, жооп туура. Аалам тобу эң жогору упай топтодуңуздар деп ишенем. Кезек сиздердин атаандашыңыздар болгон Берендер тобу сиздерге карата суроо. Бүгүнкү күндө кандай аталыш менен аталып жүргөндүгүн жалпы жұрт билбесе керек, бирок Манастабыздын өзүнүн мылтыгы ак келтени ыр саптары менен сүрөттөп бергиле. Алыскы жок айнабас, ыракы чыгыш ылгабас. Ортосу болот Оз албарс, түтүнү туман түбү ысман. Кароолу тажал, ога жал. Негизинен Берендер тобунун жообу туура. Ал эми ар бир сөздү тагыраак айтканга аракет кылыңыздар. Дегенибиз ыракы чыгыш эмес, ыракты жакын ылгабас деген саптар бар. Кийинки суроо кайрадан сиздерге. Аалам тобу чыңыроон деген музыкалык аспаптын өзгөчөлүгү эмнеде? Чыңыроон деген аспап бул жезден куюлуп жасалган үйлөмө аспап. Бул аспапты Манаста айта турган болсок, аскерлерге белги берүү же аскерлерди чогултуу максатында колдонулган музыкалык аспап. Аалам тобу суроо туура эмес түшүнүп калдыңыздар окшойт. Жасалышы эмес, өзгөчөлүгү эмнеде? Чыңыроон деген аспаптын өзгөчөлүгү эмнеде? Жооп барбы? Тилекке каршы Аалам тобунан жооп болгон жок. Бул аспаптын өзгөчөлүгү өзү кичинекей болгону менен чымчык учпас кең сайдан үнү ушунчалык кандай бийик чыккандыгында болгон. Кийинки суроо сиздерге Берендер тобу ак олпоктун жасалышын айтып бергиле.
Тилекке каршы берендер тобунда жооп болгон жок. Аголпоктун жасалышы Машанын мурду батпаган, Чиркейдин мурду өтпөгөн ушунчалык кынапталып жасалган. Атайын өзгөчө ыкма катарында айтылат. Дегенибиз Манас эпосунда канекенибиздин сарамжалдуулугу, жанын уз экендигинен кабар берген эки нерсе, бири Аголпок, экинчиси кошо атабыз калып барган Кандагайдан даана көрүнүп турат. Кийинки суроо кайрадан сиздерге Аалам тобу музыкалык урма аспаптарды санап бергиле. Доул бас, барабан, доул. Негизинен туура азаматсыздар тактап кетүү жагдай дап жана бандулу деген дагы атайын аспап бар экендиги Манаста кездешет. Кийинки суроо кайрадан сиздерге берендер тобу ак келтенин универсалдуулугу эмнеде? Биздин жооп төгүндөгүчө Манас атабыздын куралы болгон ак келтенин өзгөчөлүгү бул көздөгөн жерге тийген, азыркы учурда снайпер десек да болот. Ошондой анын өзгөчөлүгү ошол мээлеген жерине ошол жоон аралап барып тийген. Ошонун өзгөчөлүгү ошол болгон. Дагы кайсы окуядан билинет бунун дагы бир өзгөчөлүгү? Чоң казакта. Мындай да жигиттер, силер аскер окуу жайында окуп атасыңар да, ар бир куралдын өзүнүн мүнөздөмөсү бар да. Тапанчаныкы, снайпердики жана башканыкы. Ошондой эле Манаста да ошондой мүнөздөмөлөр бар да. Мындан мурун келген сурооңорду кайра талдасаңар, ак келтенин мүнөздөмөсү чыгат. Өзгөчөлүгү өзүнөн өзү ачылат да. Ак келтени ыр саптар менен сүрөттөдүңөрбү? Ошону кайра ой жүгүртүп талдасаңар, ал эмне болгон курал, кандай атылган, канчалык аралыкка атылган огу жана башкалардын баардыгын талдасаңар болот ошол жерден. Тилекке каршы берендер тобунан жооп болгон жок. Ал эми ак келтенин өзгөчөлүгү ачууланса кой чагыр, чындаганда замбирек экендиги жөнүндө таасын айтылат. Кийинки суроо кайрадан сиздерге Аалам тобу комузду ыр саптары менен сүрөттөп бергиле. Өрүктөн комуз чаптырган, үкөктөп капкак жаптырган, чарасын терең ойдурган, ичеги кылын тактырган, күүсүн уккан жактырган. Азаматсыздар жооп туура. Кийинки суроо кайрадан берендер тобу сиздерге. Бул суроо буга чейин дагы берилген эфир аркылуу жөнөкөй суроолордун бири. Мен сиздерге албетте бул жерден атайын бир өзгөчө жакшы көрүү менен сурооңузду атап атам. Жооп берет деп ишенем. Кеттик эмесе берендер тобу. Ачал барысты ыр саптары менен сүрөттөп бергиле. Ачал барыстын сүрөттөлүшү түн ичинде суурсаң өрттөй болуп кызарган, уруштуу жоодо узарган, уруштуу жоодо узарган, учун тарткан мунардан учун кайкы чыгарган, тоого чапсаң таш кескен, белге чапсаң баш кескен, чеберге койсоң өрт кеткен, шилтеген үрт кеткен болуп сүрөттөлүнөт. Азаматсыздар берендер тобу жооп толук кандуу туура. Ийгилик каалайбыз. Кийинки суроолорго да дагы ушундай жооп берет деп ишенебиз. Манас эпосундагы соңку суроо ушул бөлүмдөгү тагыраагы. Аалам тобу сиздер үчүн Манас эпосунда ансамбль болгонбу? Манас эпосунда ансамбль болгон. Керней тарткан такылдап, сурнай үнү бапылдап, доолбас үнү күңгүрөп, тоо көчкөндөй дүркүрөп деп Манастын Кытайга жортул жасап бараткандагы сүрөттөлүштүндө айтылат. Азаматсыңар Аалам тобу жооп толук кандуу туура. Кийинки суроо кайрадан берендер тобу сиздерге. Сиздер үчүн дагы негизги суроолордун бири, өзүңүздөргө түздөн түз тиешеси бар суроо. Манас эпосундагы аскердик наам, чиндерди санап бергиле. Биздин жооп төмөндөгүчө. Манас эпосунда бул аскердик чиндер Жаңжуң, Баңбаң, Суңдуң, Берен, Нойон деген 100 башы, 10 башы деген чиндер болгон. Аны азыркыча алганда булар Жаңжуң бул Кытайлардык болгон. Бул генерал. Баңбаң бул майор, азыркы биздин эмече мисалга алганда. Жообуз ушундай. Азаматсыздар берендер тобу жооп толук кандуу туура. Кытайда кандай аталат, Кыргызда кандай аталат, ар бир Манас эпосунун негизги окуялары менен бөлүп айтып бериңиздер. Ийгилик каалайбыз. Биз ушун менен Манас бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Бул бөлүмдө 2 топ канчадан упай топтоду. Жалпыңыздардын көңүлүңүздөрдү экранга бурабыз.
улутубуздун өзөгүн түзүп турган Манас эпосун окуп отурган кезде бир сөзү менен канча маанини берип жаткан Сагынбай атабыздын акындыгына, акылмандуулугуна, даанышмандыгына бир эсе там берсең, ошол эпосту Сагынбай атабызга жеткизген устаттарына, анан кайдан бул эпос пайда болду, кантип бизге жетти деген кыргыздын көөнө байыркы тарыхына, философиясына кайрылбай койбойсуң дегенибиз бир сөздүн артында канча маани турат. Анан мунун баардыгын окуп, ошол сөздөр жөнүндө изилдеп келе жатып, бүгүнкү өнүккөн доордо, инновация технологиянын доорунда башында компьютер бир бөлмө сыяктуу чоң, масштабтуу болуп, көлөмү ошондой болсо бүгүн бир чипке айланып калды. Ошондо ушунчалык нерсенин баардыгы техника менен сөз дүйнөсүн салыштырууга болобу деген ой окурманга келбей койбойт. Менин колумда куржундун бир көзүнө сөз айкаштары менен көөнө сөздөр, бир көзүнө макал кап катылган. Биздин балдардын сөз байлыгы канчалык деңгээлде болгонун чогуу аныктайбыз. Эмесе келиңиздер, Аалам тобунан бир өкүл, ал эми Берендер тобунан бир өкүл. Бизге макал лакаптардан аргымак тандап ат жыйдым, буудан болуп бербеди, азамат тандап дос жыйдым, тууган болуп бербеди деген макал келиптир. Ал эми көөнө сөздөрдөн дөөт деген сөз келген. Сиздерге? Бизге макал лакаптардан эки жаман таанышса амандашат, эки жакшы таанышса жамандашат. Ал эми көөнө сөздөрдөн чоптор. Топ менен кеңешип, эпостун ичинде кайсы окуядан келип чыккан, кандай чечмелер мисал келтирип айтып бериңиздер, ийгилик каалайбыз. Манас эпосундагы макал лакаптар чыгарманын көркөмдүгүн арттырып, мазмунун байытуу менен чоң тарбиялык мааниге ээ. Чыңгыз Айтматов. Аргымак тандап ат жыйдым, буудан болуп бербеди. Азамат тандап дос жыйдым, тууган болуп бербеди. Бул аргымак тандап ат жыйдым, буудан болуп бербеди деген бул ак кулага карата айтылган сөз. Манаста деген көп аттарды миндим, бирок ак куладай ат болуп бербеди деген маани. Азамат тандап дос жыйдым, тууган болуп бербеди дегени бул Эргөкчө менен Алмамбет экөө тууган болобуз дейт, бирок баары бир Алмамбет башка элден болгондон кийин аны элдер тукуруп экөө барып тууган боло албайт. Кошумчалай кете турган болсок, бул эки макалды бир эле макал болуп атпайбы? Аргымак тандап ат жыйдым, буудан болуп бербеди, азамат тандап дос жыйдым, тууган болуп бербеди деген. Муну биз Манас эпосунда Алмамбеттин арманы катары айтсак да болот да. Неге дегенде Алмамбет деген көп буудандарды жыйып көкчөгө ташып берет. Бирок ошол буудандардын ичинен дагы өзүнө ылайыктуусу жок болгондуктан ошентип айтат. Ал эми Рахмат, алыстап кеттик. Буудан деген сөз эмнени түшүндүрөт өзү? Буудан деген сөз бул мындай күлүк ат деген сөз. Көп эле эмелерди чогулттум, бирок ошолордун сапаттуусу болгон жок деген мааниде да. Көп досум бар, бирок ошолордун бирөө да ишеничтүү болгон жок деген мааниде болот да бул жерде. Ошондо аргымак тандап ат жыйдым, буудан болуп бербеди, бул ак кулага карата эле го. Себеби ак куладай Манас өлгөндө ак кула. Рахмат. Ак кула окко чыкканда. Ак кула сөз боюнча ал эми. Аалам тобу. Сөз боюнча. Ал эми көөнө сөздөрдөн бизге дөөт деген сөз келген. Бул дөөт деген сөздү эгерде мындай мааниси жагынан чечмелей турган болсок, дөөт деген чоң мындай алгыр чоң жанакы дөөт кут болсун деп бизде айтып коюшат го кыргызда. Ошондой сыяктуу. Тилекке каршы сыргыржын бөлүмүндө биздин Аалам тобу берилген макалга дагы көөнө сөзгө дагы анчейин так жооп болбой калды. Кезек Берендер тобу сиздерде. Ал эми бизге макал лакаптардан эки жаман таарынышса амандашпайт, эки жакшы таарынышса жамандашпайт. Ал эми бул турмуштук маанисинен алсак, эки жаман таарынышса амандашпайт деген болсо, эгерде азыркы жашоодо беш кол тең эмес деп коет эмеспи? Ар бир адам ар башка, ар бир адамдын психологиясы бардыгы ар кандай өөрчүгөн да, ошол себептен ар бир адам мисалы эки жаман урушуп кетсе, ал экөө кандай десе бири-бирин амандашпай, башка элдер аркылуу эле мисалы бул мындай жаман кандай десем урушуп кеткенден кийин ошонун жамандоо менен ар кандай нерселер чыгарат да. Мисалы эпостон ушул эки жаман таанышса амандашпайт дегенге болсо, мисалы көз камандардын окуясын мисал келтирсек болот. Эмне себептен дегенде ал жакта бир туугандар өстөрүн бычактап, мындай жаман нерсе көрсөтүшөт да, ошону мисал келтире алабыз. Ал эми экинчи сап болсо, эки жакшы таарынышса жамандашпайт деген
бул ошо эгерде эки жакшы адам таанышса, ошол урушуп кетет. Бирок ошол уруш эртели кеч баары ал экөөнүн мындай кандай десем ачуу душман акылдош деп коет го кыргыз элиндечи. Ошондо баары дос болуп чыгарын билет. Мисалы, эпостон мисал келтирсек, айтылуу чубак менен сыракты мисал келтирсек болот. Алар болсо кандай десем экөө бири-биринин ортосунда жок, чубак менен Алмамбет, кечиресиздер. Чубак менен Алмамбеттин ортосунда чыр болуп кетет. Ошол чыр бир канча убакыттан кийин эле ал экөө кандай десем бири-биринин артын жамандап, эч кандай жамандобостон эле кайра пикир куруп кетишкен, достошуп алышкан десек болот. Бизге көне сөздөрдөн чобдор деген сөз келген. Чобдор бул жого кийилүүчү темир өтүк, найза тешкис, темир, болот темир кымкапталган өтүк, бул жого кийилүүчү өтүк, бул чобдор өтүк. Урматтуу калыстар тобу, так ушул сыр кужун бөлүмүндө биздин аалам жана берендер топтору өздөрүнө берилген тапшырмаларды канчалык деңгээлде аткарды, балдардын сүйлөө чеберчилиги, кеп маданияты, сөз байлыгы канчалык болду, кайсы жеринен кандай мисал келтирди, кеп кезеги сиздерде. Макал лакаптарга келгенде көптөгөн макал Манастын окуяларынан чыккан макалдар да. Айрымдары ошого тиешелүү макалдарды берип атабыз. Манастын өзүнөн чыккан макалдардын бири Аалам тобуна келген макал. Аргымак тандап ат чыйдым, буудан болуп бербеди. Азамат тандап дос чыйдым, тууган болуп бербеди. Бул көп окуяда айтылат, негизинен Манастын окуясында дагы айтылат, кийин Семетейдин окуясында дагы айтылат, ар кандай вариант менен айтылып жүрөт, бирок Саякбай атабыз жанагы үргөнчтү кечкен жеринде Семетей биринчи Тайбурулду Гүлчөрөгө берип коюп, кечип кеткенден кийин Канчоро аркылуу кечкен окуясында бир айтылат. Ошондо дагы айткан дейт, аргымак тандап ат жыйдым, Тайбурулча болбоду, Азамат тандап дос жыйдым, Гүлчөрөчө болбоду, Канчоро жөнүндө айтып атат да. Атам Манас арбагы качан мени колду деп сууга агып баратканда айтып аткан арманы дейт да. Ошондо Манаста жылоодон алып, суудан алып чыгып кеткен жагдайы бар. Мына ушундай жагдайлардан айтылган. Экинчиси, макалдын өзүн мисалын эмес чечмелеп атканда, акырында сурап атканда айттыңар, ошол туура канчалык күтсөм дагы, жыйсам дагы Манас атабыз, Сагынбай атабыз да айтылып атат. Манас атабыз эмне кылып атат? 40 чорону жыйып атат. Ошол учурдагы жанагы жалгыз калып аткан учурунда, жапактын чатагында жана башка окуяларда ошондой жалгыз калып атканда, жалгызсыраганы, көз камандардан ууланганда жалгызсыраганын, ушул жагдайларын айтып атат да. Түшүндүңөр. Бирок түшүндүрүп бериш өзүнчө маданият да. Түшүнгөн башка, түшүндүрүп берген маданият башка болуп атат да. Мына ушул түшүндүрүп берүүдөн өксүп калдыңар биринчиси. Экинчиси мисалдан аябай өксүп калдыңар. Ошого жараша баа коюлду. Ал эми сөздү болсо биз алмаштырып алдык. Аалам тайпасы сөздү дөөт деген сөздү, дөөтү деген сөз менен, анан дөөт деген сөздү да мисал келтирип атпайбызбы? Ошол сөз менен алмаштырып алдык. Бул таптакыр башка сөз. Жазууда колдонулган сыя челектин өзүнүн өзгөчө түрү сыя салган. Ошол нерсе жөнүндө айтылган. Биз тилекке каршы баягы ооз-эки айтылышы менен ошону мисал кылып алдык да. Ал эми берендер тайпасы абдан жакшы. Эки жаман таарынышса амандашпайт, эки жакшы таарынышса жамандашпайт. Эки сабына тең жакшы мисалдарды келтирдиңер. Чобдор өтүк жөнүндө дагы жакшы айттыңар, бирок анын өзгөчөлүгү такасы жок жасалгандыгы жөнүндө айтат. Чобдор деген сөзүн илимпоздор айтып атпайбы, өзү зооттолгон. Демек, ал өтүккө чейин, бутка чейин, аягына чейин оготпой турган болуп кийингендиги жөнүндө маалымат айтылып атат. Азаматсыңар. Калыстар тобуна ыраазычылык билдиребиз. Биз ушуну менен сыр кужун бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Бул бөлүмдө эки топ канчадан упай топтоду. Жалпыңыздардын көңүлүңүздөрдү экранга бурабыз. Таймашыбыздын кийинки бөлүмү болгон атаандаштардын өз ара суроо бөлүмүнө кезек беребиз. Бул бөлүмдө эки топ жалпы Манас эпосунун ичиндеги негизги окуялардан экиден суроо камдап келген, бири-бирин узатат. Алгачкы суроо узатуу үчүн кезек Аалам тобу сиздерде. Манас атабыз Аракентти багындырганда ал шаардын атын кандай ысым менен атаган?
боюнча бул Арагент деген шаарды басып алганда бул Ташкент деп өзгөрткөн. Туура жообу, мен аалам Туура жообу. Ал жерде мынтип айтылат, анча-мынча киши өлдү. Алоокенин чатагы Арагенттин шаарынын Арагент атын жоёлу бүгүнкү күндө аны Наманген деп коелу деп ал жактын атын Наманген коет. Тилекке каршы жооп берендер тобу. Туура эмес. Упай. Упай тилекке каршы. Рахмат. Берендер тобу. Кезек сиздерде. Манас атабыз Алууке ханды басып алганда Жакып атабызга Алууке элчи жиберет. Манас өзү ууда жүргөндө Жакып Манасты чакырып алуу үчүн 6 азамат жиберет. Ошондо Манас атабыз келбей койсо, Манаска Жакып атабыз өзү кайсы ат менен барат? Биздин жооп Манас атабызга Туучунак менен барат башка. Туучунак. Туура жообу. Жообубуз төмөндөгүчө: мен барбасам болбоду, мергендигин койбоду. Улар боз минип даңкайып, улуу тоого аттанды деп Жакып атабыз Улар боз деген ат менен барат. Упай? Упай бере албайбыз. Экинчи суроону узатуу үчүн кезек аалам тобу сиздерде. Сыя куштун өзгөчөлүгү эмнеде? Биздин жообубуз төмөндөгүчө бул башына жаба чычуучу түшкөн жери ок болду деп бул чычкан болго ок болду, түшкөн жери жок болду деп бул башына жаба чычып бул аябагандай мындай катуу ок сыяктуу түшкөн эмес. Сүрөттөйбүз. Айбаттуу. Ошондо заңы уу болгон. Түшкөн жери жок болгон. Туура жооп мындай. Сыя куш деген бул текенин аты. Ал текенин мүйүзүнөн алып адам өзүнө сүртүнсө, адам картайбас болуп, 100гө чыкса дагы жаш бойдон кала бере турган касиети бар сыя куштун. Упай? Упай бере албайбыз. Эмесе экинчи суроону узатуу үчүн берендер тобу кезек кайрадан сиздерде. Ат жыгылып турганча акыл тапкан Манастын чороосу ким? Ат жыгылып турганча акыл тапкан бул кадимки эле 70 тил билген Ажыбай. Туура жооп серек болгон. Биз ушуну менен атаандаштардын өзүлөрү үйлөрүнөн камдап келген өз ара суроо бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Бул бөлүмдө эки топтун суроосуна дагы ошол учурда жообуна дагы баа берилет. Жалпы жыйынтыгында эки топ канчадан упай топтоду? Жалпыңыздардын көңүлүңүздөрдү экранга бурабыз. Таймашыбыздын эң соңку бөлүмү болгон үй тапшырма бөлүмүнө кезек келди. Бул бөлүмдө биздин бүгүн таймашка келген топторубуз өздөрү билим алып жаткан кесиби жөнүндө, багыты жөнүндө атайын Манас эпосунан бир бөлүмдү алып, анан даярданып келишкен. Кезек үй тапшырма бөлүмү менен оң тараптагы аалам тобу сиздерде. Kayran cengen kanıkey. Altayçalık azaptı kadimkidey daptağına bilgen cengen emespi. Şekli azap düşüp başına çırgıra beylap turalbay karagaşka argımak. Tokunup baykuş minde mi? Talaska jakın kalganda kızırlı Manas kayran şer. Oğut pögün ağıbık joğu girçün emmedey. Giyip algan gezeken arkalı tupar tay burul. Minnip algan gezeken kanike çıktı sumsay vay gölünün aldынан. Dolum, bülüntmöçü sanamdı. Alıp gelçi ber jakka ölgönde görgün balamdı. Bozala toygun bol poңdu bozkarçıga çolpon. Getirse kanış göngön jok, balasın şerge bergen jok. Kundaktagı ballanı kımıtıp durrat görgözbөгөн sebebi. Balaga batır Manastın soğu düştü onçemez. Gözünde karagalı var, yüzünde can manzarı var. Karaganda ballanı, ballanma kalçemez. Sırrın bilgen kanike sırtlarının kamçısı oğlun çekesine değizdi. Çekege değgen kamçını kuat kılıp kurgan şer. Kurkurata cıttadı.
Kulalı kana taptava kuş kıldım ey. Kur'anma deyip dört kıldım, altıncı bay ilciydim. Uş oturgan kalkıma tentigen erdi bir kıldım. Kalktın turup başından oy, ötmek boldum dünyeden. 60 kanan 2 yaşımdan oy. O düne sapar yol yürüp, bürüntün beni sanamdı. Kimge taştap ketkenin, sırttanım 6 aylık yalğız balandın ey. Öksügön öksüp timbalar ötüp kettin düyneden. Ay gölüm örnögün ayesi kim bağlar ay. Geyigen geyip timbalar, gettin ötüp düyneden. Gengeşin tapkan kim bağlar. Hay batkanda dün bolor, aydının jurtka dün bolor. Atpay kırgız köp jurtum, sırttanım ardından izdeptim bolor. Özülse da sözülböйт, kılımlarga жашай берет her Manas. Manas! Кыргыздын маданиятын кылым кыйрына даңазалап келген улуу көчтүн учугун улантып жаткан жаштар Манас эпосунун баатырдын набыт болуш окуясынан сиздерге сахналаштырып берди. Даярдап келген мугалимге дагы ушул учурда ар бир тапшырманы дыккат аткарып, жалпы журтка жакшынакай самалык менен келген биздин Аламтоо сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Азаматсыздар. Түбүр түрк элдеринин бардыгында элдик өзөк чыгмачылыктын көркөм дөөлөтү болгон айтуучулук өнөр ар биринде өз алдынча сакталып, бүгүн өз алдынча күн кечирип жатат. Тагырагалардын ичинен өзүн жоготпостон, чыпчыргасын коротпостон, устаттан шакиртке, муундан муунга өтүп келип, бир гана айтуучулук менен гана чектелип калбастан, ар тараптан дыккат жана тыгыр изилденип, өзүнүн баасын алып жаткан Манас эпосу. Бул балким Манас табыстын өзүнүн руханияты, бизге калтырган улуу мурасы, касиети деп билебиз. Так ошондой дагы бир Манастын жалпы журтка жетишине театрда дагы куттуу сахнада коюлган драмалар, спектакльдер өзүнүн чоң салымын кошуп келүүдө. Ыраазычылык билдиребиз. Кезек үй тапшырма бөлүмү менен Дайыр Асанов атындагы Кыргыз Улуттук аскер лицейинен келген Берендер тобу сиздерде. Сиздерден дагы жалындуу бир жакшынакай үй тапшырманы күтөбүз. Кезек Берендер тобунда. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрү. Советтер Союзунун баатыры генерал-майор Дайыр Асанов атындагы Кыргыз Улуттук аскер лицейи. Берен тобу. Аскер багытындагы аталыштар. Манас эпосунда жана азыркы учурда. Манас эпосундагы наамдар ичинде Манас эпосундагы курал-жарактар. Кылыч Манас эпосундагы салгылашуулардагы эң башкы курал. Манас эпосундагы мылтык сайлуу жана жылма найлуу ок атма курал. Манас эпосундагы кез жарымдай узарган тик дегенин өлтүргөн азыркы учурдагы снайпер. Манас эпосундагы турнабай алысты жакын кылып көрсөтүүчү курал. Манас эпосундагы күбө жоого кийилүүчү ок өтпөс сырт кийим. Манас эпосундагы үркөр боо өгүзгө жүктөп жүрүүчү замбирек. Армата! Манас эпосундагы кайгуу, чалгын, душмандын келер жолун чалуу, өз аймагын душмандан көзөмөлдөп чыгуу, душманды тосоттоо.
Асырмаларды Аалам тобудагы, Берендер тобудагы эң жогорку деңгээлде даярдап келгендигине биз күбө болдук. Кадырман теле көрүүчүлөр, Манастан интеллектуал теле таймашынын эфирге чыгышына зор колдоо көрсөткөн биздин башкы демөөрчүбүз, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигине, өнөктөшүбүз Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссияга терең ыраазычылык билдиребиз. Замандан заман өтүп, жер үстүндө кыргыз тили жашап турганда, Манас биздин улуттук туу чокубуз катарында тура берет. Чыңгыз Айтматов. Урматтуу калыстар, топ айтсаңыздар, бүгүнкү таймаш канчалык деңгээлде болду? Жеке алып барып жаткан мага эки топтун эң жогорку деңгээлде даярдык менен келгендиги, кайсы бир деңгээлде кийип турган кийимдери, форма, албетте эмне, адамдын көркү чүпүрөк деп Какен Алмазбеков өзүнүн термесинде жазгандай, чындыгында көрк берип, бүгүнкү таймаш өзү жогорку деңгээлде болду деп ойлойм. Анан эң негизгиси берилген суроолорго өздөрүнө багыт менен берилгендигине байланыштуу. Бул мындай, анан андай деп так дыкат жооп берип, эң дагы бир маса белгилеп айта кетүүчү жагдай, үй тапшырмаларда эки топ тең, биринен бири калышпаган. Саякбек атабыз айткан жана тай торун чуркашындагы кулакка кулак тийишип деп куйругулаш келди деп мен ойлойм. Ал эми сиздерге кандай деңгээлде рахат тартуулады, жалпы жыйынды кандай болду? Кеп кезеги сиздерде. Саламатсыздарбы, кымбаттуу бүгүнкү ушул Манастан интеллектуалдык теле таймашынын жалпы катышуучулары, кесиптештер, студенттер. Бүгүнкү ушул Манастан теле таймашынын өтүшү менен баардыгыңарды чын жүрөктөн куттуктайм. Мына ушундай иш-чарага топ жарып, алдыга чыгып, өз алдынча изденип, өзүнүн күчүн, дараметин текшерүүгө аракет кылганыңардын өзү эле бул чоң ийгилик деп эсептейм. Бүгүнкү күндө ушул сиздерге окшогон жаштарды Манас ааламына киргизүү, Манас ааламына сиңирүү, бул негизги бүгүнкү күндө милдеттердин бири болуп турат. Анткени мына бүгүн көрүп атасыздар, биринчи ирет Азиз жогоруда белгилеп кеткендей, кесиптик билим берүү мекемелеринин арасында эң алгачкы сынак болуп турат. Кудай буйрса, мына ушул таймаш мындан аркы жолу келечеги кең болот деген ойдобуз. Ал эми мына бүгүнкү катышып аткандар ушул таймаштын эң алгачкы ардагерлери катары тарыхта каласыңар деп эсептеймин. Ал эми бүгүнкү теле таймашка чоң аракеттер менен келгениңер абдан көрүнүп турат, байкалып турат. Ошол эле учурда мындан ары дагы ошол Манас ааламына кирүүдө, мына ушуга болгон кызыгуу, мына ошого болгон бир терең билим алууга болгон аракет дагы күчөйт го деген чоң ишеничтемин. Ушул бүгүнкү сынактын жыйынтыгы боюнча эки топко тең терең ыраазычылык билдирүү менен Аалам тобу 34 упай, Берендер тобу 36 упай менен чыгышты. Калыстар, топ сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Белгилүү кыргыз элинин акындарынын бири Какен Алмазбековдун таасын бир термеси бар. Ар түркүм болуп төрөлүш ата эненин канынан, таптакыр кайра өзгөрткөн тарбия күчтүү баарынан. Ойлосоң сезим өссүн деп окушуң керек абдан дейт. Чындыгында эле өсүп келе жаткан муунга Манас эпосунун негизинде сугаруу, Манас эпосун окутуу Манастан интеллектуал теле таймашынын негизги максаттарынын бири. 10 жыл аралыгында бул күндөргө чейин Манастан интеллектуал теле таймаша залкар манасчылары Саякбай Каралаев менен Сагынбай Орозбаковдун вариантында 100 миңден ашуун окуучуларга академиялык басылыштагы китептерди окутууга жетишти. Бул албетте Манастан интеллектуал теле таймаш үчүн чек эмес. Биздин кулачыбыз бараган сайын күндөн күнгө кенейип жаткандыгын жалпы теле көрүүчүлөр атпай кыргыз журтчулугу баамдап жатат. Ага далил катарында бүгүнкү таймашка келген Абдумомунов атындагы академиялык драма театрынын алдындагы театралдык окуу жайдан келген Аалам тобу, ошонун өнөргө атаандашы болгон Советтер Союзунун баатыры генерал-майор Дайыр Асанов атабыздын атына алып келген Кыргыз улуттук аскер лицейинин Берендер топтору болду. Эки топтун эң жогорку деңгээлде таймаш курду. Кайрадан көгүлтүр экран аркылуу Манас ааламынан амандашканча бар болуңуздар.